Кандайсыздар баарыңарга? Бүгүн ондук жөнүндө бөлүшүп кетейинчи. Өткөндө бөлүштүм эле, бирок анда чала жарым көп сөздөр айтылбай калыптыр. Бул жолу бүгүн ушу эки бөлүк болсо дагы мындай жазуунун негизинде только жазуу боюнча ондук жөнүндө эмне деп айтылган эски осуяттардан жаңы осуяттардан ошону бөлүшүп кетейин. Анткени азыр көп жыйындагыларда ондук бул бизнеске айланып кеткен да, бизнес болуп, элдерди кыйнап, элдерди соруп, ушундай. Негизи жаңы осуятта кайрымдуулук деген бар. Анан чын мындай чын өзүң чын көңүлүңөн чыккан нерсе деген бар. Мындай тартуу деген да бар да, мындай өзүң каалооң менен мындай тартууну белек кылып ушундай. Ал жерде мындай буйрук катары эмес, жаңы осуят, эски осуятта байкасак аяктан жалаң буйрук болуп келген да, буйрук катары беришиң керек, бербесең өлөсүң деп жалаң өлүм жөнүндө айтып. Анткени ал жерде билесиз, мыйзам күчүндө да, ал жерде мыйзам күчтүү болчу. Жаңы осуятта бизге Иса Машаяк ырайымды алып келген да, биз азыр ырайымдын үстүндө, ырайым бизди курчап турат да. Жаңы осуятта эч кандай ондук деген жер жок да, ондук деген жер жок. Ал жерде кайрымдуулук деген бар да. Анткени билесиз, Матфей 21-бөлүмдө, 22 бөлүмдө Иса Машаяк өзү айткан жери бар. Машаяк падышаныкын падышага, Кудайдыкын Кудайга деп. Эми билбейм, бул аятты көп эле жыйын башчылар же атайын айтышпайбы же билишпейби. Матфей, Марк, Лука, Иоанндын 19-бөлүмүнө чейин бул эски осуяттын күчүндө да. Иоанн 19:30 баштап аткарылды, башын шылк этти, жан берди дегенден баштап бул жаңы осуятта. Ошондон баштап ал жерде эч кандай ондук бергиле деп деген буйрук жок да. Мен силерге бир мындай бир кичине окуя айтып кетейин, өзүм башымдан өткөн ошо ондук боюнча. Москвада бир жыйынга барчумун да, мен кыргыздардын көп эле жыйынына бардым, бирок последний жолу ошо бир жыйынга келип барып калдым, постоянно барып калдым. Анткени ал жерде да 2-3 кишим бар эле да, тааныш кишилерим, таанышып калганбыз. Жакшы кабар айтып берчүмүн, именно спасениени айтып берчүмүн да. Именно Кудайдын чындыгын угуп, ушулар туура ишенип, туура жолго түшсө экен деп. Анткени Титтеби бир айтылган жери бар. Эгерде дейт, ишеним жолунда туура эмес баратса дейт, ошону ашкерле дейт да, ашкерлеп айыбын ач дейт да. Именно сен эмне ичип жеп атасың деп эмес, ал личный немесин айтпай, именно ишенимин айтып дейт, ашкерле дейт да. Ошон үчүн мен аларды дагы сен туура эмес баратасың, брат, бир тууганым, кел жазууну карайбыз деп ошентип айтып жүргөн кишилерим бар эле да. Анан еще да өзүм менен чогуу иштеген бир баланы ээрчитпаспы деп, ошон үчүн ошол жыйынга көбүрөөк барып калдым да. Анан ал жерде пастор мындай аял киши болчу да. Аял киши экен, билбейм, таң калыштуу жыйын экен. Ошол жерде негизи жазуу боюнча негизи эркек киши да, анткени жазууда бар. Миңдин арасынан бир эркекти көрдүм дегендей, негизи эркек киши жыйын башы болуш керек да. Анан ал жакта башкача экен да. Анан манысына мейли деп, анан жалаң немелер болчу да, жана аялдар болчу да, чоң эжекелер, кыздар, келиндер болчу да. Анан бир эле эркек киши бар да, чоң байке, бирок ал бирөөнүн күйөөсү болуп, и то ал жөн аялын ээрчип эле барчу экен да. Анан кийин таанышып келсем, анын спасениясы эчтекеси эле жок экен да. Анан барып калдым. Анан аякта деген мындай экен да. Школдо барго, жакшы окуганда астта отурат, жаман окуганда артта отурат. Ошондой эле баш жагына дайыма мен деле биринчи эмеге отурайын деп башына, байке сиз бияка отурасызбы деп ошентип койчу да. Мен да хорошо деп таң калып, мени артка отурушуп койгон да. Анан биринчи рядта жалаң там кайынсиңдиси, кайненеси, сиңдиси, өзүнүн эжекелери, жакын бир туугандар биринчи рядта отурат да. Экинчи рядта уже кичине алысыраак кишилер, кошуна, там чогуу иштешкен. Андан кийин биз отурчубуз да, эң последний. Анан мен тиги өзүмдүн кишилеримди, тааныш кишилеримди жаныма отургузуп алып, походу тиги эженикин угмуш болуп, эсимде да, китепти ачып алып аларга жакшы кылып айтып берчүмүн да. Анан ошентип бир күндөр ушу эже байкап калды меничи. Ай бала, келчи бияка деп. Өзү жыйын бүттү. Анан өзү эле келбей жанына 2-3 кыздын ээрчитип алыптыр, жана кызматчы кыздар го дейм, оң кол сол кол деген бар го, жанагы диакон деген сыяктуу. Ошолорду ээрчитип алыптыр. Макул деп бир комнатага кирдик, бир маалда ондук жөнүндө баштады да. Именно баса сөздүн башы мынтип баштады эжечи.
ай сен эмне буларды өзүнчө жаныңа отургузуп алып бир эме мынтип да сен буларга эмне жомок айтып атасың деп ушинтип атпайбы, буларды өзүнчө отургузуп алып жаныңа отургузуп алып эмне деген жомокту айтып атасың дейт. Анан мен эже бул жомок эмес, мен Кудайдын сөзүн айтып атам жазуу менен десем, апей анда биз эмне тияка чыгып алып биз эмнени айтып атабыз, биз деле Кудайдын сөзүн айтып атпайбызбы деп баштады. Анан кийин короче ушундай сөздөр болду. Анан бир мал ондукка келди да, ондук темасына. Анан бир маалда мынтты да, сен ондук беришиң керек деп атпайбы, анткени жазууда бар, ондукту качан бересиң деп баштады да. Мен жазууну болсо мага деген могул аят окуп берди да. Михей Малахиянын 3-бөлүмүнүн 8 аятты окуп берди. Мынтипчи: адамга Кудайдыкын уурдаган болобу, силер меникин уурдап жатасыңар. Биз сеникин эмне кылып уурдап жатабыз дейсиңер. Ондук бербей, тартуу алып келбей уурдап жатасыңар. Силер катуу каргышка калдыңар, анткени силер бүт эл меникин уурдап жатасыңар. Менин үйүмдө тамак болуш үчүн ондуктардын баарын казына үйүнө алып келгиле. Буякты жакшылап байкасаңар, мен ондуктардын баарын казына үйүнө алып келгиле. Буякта дегенде буйрук катары айтып атат да, мындай. Анткени бул эске осуят да, эске осуят деп мыйзамдын күчүндө да. Буякта жалаң буйруп келген да. Кылсаң өлөсүң, муну кылба, тигини жебе, муну кийбе, өлөсүң, жана өлөсүң деп келген. Мени ушул аркылуу сынап көргүлө дейтсе боет деңиз. Силер үчүн мен асмандын терезелерин ачпайт бекем, силерге батамды ашыгы менен төкпөйт бекем деп ушул аят окуп берди магачы. Анан мен хорошо эжекебай, мен ондуктан качпайм дедим, ондукту берем дедим. Бирок дедим, жазуунун негизинде карап келсек, жазууда башкача айтылат. Келиңиз мен сизге мен дагы окуп берейин деп туруп, мен мына аятты ачтым да. 2 Коринфянам 8-бөлүм. Экинчи бөлүм 7-8. Силерде баардыгы мол дейт. Ишенимге, сөзгө, билимге байсыңар, баардык жагынан тырышчааксыңар, биздин чын дилиңер менен сүйөсүңөр. Эми ушул кайрымдуулук ишиңде да ынталуулук көрсөткүлө деп. Буякта кайрымдуулук деп турат. Буякта болсо ондук деп жазып коймокто. Анан кийинкини окусак мынтет: муну мен силерге буйрук иретинде айткан жокмун деп атат. Апостол Павел өзү айтып атат да, буйрук иретинде айткан жокмун дейт. Башкалардын ынталуулугуна салыштыруу аркылуу силердин сүйүүңөрдү да сынап жатам дейт. Мындай да, жаңы осуят бул деген ырайым, сүйүү, мындай кайрымдуулук, мындай бул мындай закон, обязательство, кылышың керек, буйрук кылам деп андай жок да бизде. Буяк жаңы осуят бул деген ырайым да, Кудайдын ырайымы. Ошол сен ондугуңду, каргышыңды, күнөөңдү болгон деги эле койчу, айтып турсаң толтура да, ошонун баардыгын нерсе алып туруп дейт. Айкашканча өз мойнуна алып туруп, Иоанн 19:30 кадап туруп аткарылды деген да. Ошондон баштап эски осуят бүткөн. Жаңы осуятта жалаң ушундай сүйүү, ырайым, кайрымдуулук. Анан кийинкини окусак, бул 4-тө. 3 менен 4-тө окусак, мен ошо эжегечи мен 2 Коринфянам ушу полный ушу 8-бөлүмдү негизи башынан баштап окуп аткам. Анан аягын ошо бөлүмдүн аягына чейин жетпей туруп мен сөзүмдү бөлүп салды да, бөлүп туруп анткени мындай да, ал деген пастор да, ал чоң эже да, ал ушуну канча жашта эле чоң эже болчу. Азыр канча чыгып калды, чоң эле бир 50ге чыгып калган эже болчу да. Анткени мындай да, адам кызматынан, өзүнүн кызматы бар да, өзүнүн кызматы бар, аты деңгээли жогору мага караганда. Мен эмне жөнөкөй
такси айдаган деп бала болчумун да, таксист бала, жөнөкөй таксист бокочо кийинип алып жыйынга келген баланын деңгээли өйдөбү, же тиги пастор жакшынакай чачын сонун прическа кылып, алтындарын тагынып алган, бүт шакек, азыр мен эстесемчи, ошол эже, анан жанында 2 кызы бар да, оң кол, сол кол. Ошонун деңгээли чоңбу же меники чоңбу? Ошон үчүн ошол эже баягы 2 кызы жанында 2 кызы менен келди да, ошондо ошолордун көзүнчө кыйын болгусу келдиби, же билбейм, мен мынтип мындай өйдөдөн пасыраак мени карапчы. Анан окуп атсам, бөлүмдүн ортосуна чейин жетпей туруп эле мени бөлүп салды да. Ошондо мен могу сөздөрдү окудум да. Баштарында оор сыноолор, анткени мен алардын чын көңүлдөн колдоо, чын көңүлдөн, анткени мен алардын чын көңүлдөн колдорунан келишинче атүгүл ашыра беришкенине күбөмүн дейт. Кийинки айтып окусак, ыйыктарга кызмат кылууга кошкон салымдарын кабыл алышыбызды алар бизден көптөн көп өтүнүштү дейт. Бул 3-тө окусак мынтет: анткени мен алардын чын көңүлдөн деп турат. Каралычы, мына кайрымдуулук ушул да, чын ниетиң менен, чын көңүлүң менен дейт. Кийинкини окусак, колдорунан келишинче дейт, атүгүл ашыра беришкенине күбөмүн дейт. Даже анын ашыгы менен беришкен дейт да. Ошол кезде, ошол убакта бул коринфиниктер эмне бай адам дейсиң, булар деле бизге ошол кедейген багыл болчу. Колдорунда жок болсо дагы дейт, эмне дейт, чын жүрөктөн ашыра беришти дейт. Мен ушуну окуп келип, анан тетиги немеге 7-8 окуп, анан 9ка келгенде бөлүп салды да, эсимде да. Ушу 1ден баштап ушу 8ге чейин окудум да. Окуп, анан ушунун маанисин айтып бергичи болбой эле 9ка келгенде мен эже мени сөзүмдү бөлдү дагы. Баягы жанында 2 кызын көзүнчө кыйын болуп, мага бир басынта турган сөздү айтып салды да. Мен ошол жерден мындай кызыктай болдум, бирок мен жанымда бала жаным мен туруп баскан тиги бала да эчип барды да. Мен анан эже мага жаман сөз айтарын билген жок. Билсемчи мен айтмакмын: досум, сен отур тур, мен азыр келем деп. Мен просто ал бала тиги 2 кызы да келди, 3өө келди, мени чакырды. Мен туруп бассам, тиги да эчип келип атып, анан ал бала угуп калганына эметип кыжалат болдум да. Анткени ал бала жаңы келип аткан бала болчу да. Мен андай сөздөр мындайын уккам да, ал мен үчүн мага жукпайт деле, мен үчүн кирип чыгып кете берет. Просто тиги бала угуп калды да, ошого мен кыжалат болдум да. Мен мындай басынта турган жаман сөз айтпай эле коеюн, ал өзүмдө эметип кала берсин. Негизи айтам да. Мен ушуну эмне айтмакчым келди. Ал эже өзүнүн статус деп коебу, мына статусу бар да, бийик да. Анан 2 кыздын көзүнчө мынтип мен бийиктен ылдыйда карап мени басынтып койду да. Хорошо, Кудайга даңк дедим. Билбейм, ушул сөздү окудум, мен тиги ушул сөз балким ичинен угуп ишенип калдыбы, же бир башкача, ким билет, бирок сыртынан мага мындай гордый кылып койду да. Анан айттым: эжеке, көрдүңүзбү дедим, тиги эски осуятта буйрук болуп турат, биякта айтып атат Павел. Мен бул буйрук эмес деп атат. Үстүн окусаңыз дедим, чын көңүлдөн деп атат, колуңардан келишинче деп атат. И то ошондон да ашыгы менен беришти деп. Ошон үчүн ошол кезде ошо жыйындагыларга жазып аткан каты да, ошо именно жыйындагыларга ушу жардам керек болуп, ушу жыйындагылар бири-бирине жардам берген жазып атат да. Ошол кезде дейт, мен силерди көрүп турдум дейт да, силер чын жүрөктөн кайрымдуулук кылып атасыңар, кайрымдуулук кылдыңар. Бирок мен силерге буйрук кылбайм деп атат да. Оймейм, мындай айырмасы ошо. Мына ондуктун айырмасы ушу, мааниси ушу да. Эски осуятта буйрук кылып келсе, жаңы осуятта бул кайрымдуулук да. Анан таң калам да ушу. Анан айттым: эжеке, хорошо, мага бериңиз, мен берейинчи ушу ондугуңарды деп. Ал жерде де мындай болчу да. Кагаз берет, атың жазасың, сумманы жазасың. Бул эмне деген шумдук, ойго сыйбаган нерсе да. Бул получается суммага карап отношение кылат экен да бизге. Получается, мен 100 сом берсем, бул биздин жыйынга бул мындай недостойный экен, бул
не стоящий бала экен деп мен эшиктин алдына отурузуп коюп получается 1000 сом берсе бул байке бай экен жакшы берет, бул значит бул стоящий байке деп муну төргө отургузабы получается. Анан кийимге карайт экен да, мындай жакшы кийинип келсең төргө отургузат, жаман бокочо такси болуп май сасып ыш сасып келсең эшикке отурузуп коебу получается ошондой экен. Анан мен ондуктан качкан жокмун да, хороший эчекем мен ондукту берип, просто мен жанагы айтып атканым дагы бир-эки келиндер бар да, ошолорго айтчумун да, анан ошолор азырык болуп калбайын деп унчукпай эле атымды жаздым, сумманы жаздым дегендей салып койдум да. Ошо менен мен 2 жума дагы 2 жолу бардым да, ал эже мынтип оюнда мынтип ойлоду болуш керек, мен ошентип уруш басынтып койсом бул келбей калат же болбосо коркуп уялып ошондон жоголот депчи. Жок, мен бирок хорошо деп баргыча эле ондукту салып аттым, еще барып аттым, таарынган жокмун. Мен андай сөздөрдү мындай уккам да ошочу башка жактанчы, башка жыйындан. Ошон үчүн мен үчүн мага эчтеке просто жанымдагы балага жана катуу тийип калды окшойт. Ал бала сразу азыр деп ошо менен кетти, ошо менен жоголду да. Ошол силерде ушундай турбайбы айттым мен, бул мындай Москвада бул менин жыйын эмес, негизи мындай меники сеники эмес, бирок бул жыйынга мен деле сага окшоп жан келип, просто сени ушу угуп кичине чогуу барып келип угуп калсын дегеним. Десем жыйындагылар аябай ушундай турбайбы, тиги эже сага ушинтип айтты го дейт. Анан эми айтса айта берсин, ал көңүл унутуп коет. Ал сага эмес, жаныңда мен турган мага да катуу тийди деп коет. Сага тиешеси жок десем, жок деп болбой ошо таарынып. Сага тиешеси жок, ал деги мага айтты, ал деги мага тиешелүү, сага тиешеси жок, сен жан келген кишисиң десем, жок деп ошо менен ал бала кетип калды. Ошол муну менен эмне айтмакчым келди, негизи Кудай биздин ондубузга зар эмес да. Кудай биздин Айыпта бар да, Айыпта 41-бөлүмдө 41-3-тө мындай деген жер бар. Мен карыз бол Кудай, менден мурун бирөө бар беле, асмандын астындагынын бүт баардыгы меники дейт. Карагылачы, Кудай биздин акчабызга зар эмес да, Кудай биздин ондубузга зар эмес. Могу кийимим меники эмес, даже могу шапка менин шапкам эмес. Кудай мынтип эле койсо мен эртең эле бомж болуп калам. Кудай мынтип эле койсо мен эртең эле алкаш болуп калам. Кудай дүйнө жүзүн баары Кудайдын казынасы кең дейт. Сенин 1000 сомуңа, сен 100 сомуңа зар эмес Кудайым. Дагы бир жерде бар. Жеремия 23-тө 23-1-де. Менин короомдун койлорун кырган жана туш-тушка кууп жиберген койчуларга кайгы дейт Теңир. Жок. Неме экен? Бул деген башка экен. Бул неме? Забур 49:10 экен. Кечирип коюңуздар, пожалуйста. 49:10. Мынтет. Анткени токойдогу жаныбарлардын баары меники дейт. Тоодогу миңдеген мал да меники дейт. Карагылчы, Кудайдын казынасы, Кудай асман жер бүт Кудайдыкы. Анан биздин бул кийимибиз, биздин ондугубуз Кудайга керекпи? Жазууда бар Марк 6:40 Кудайдын каалоосу эмне? Кудайдын иши эмне негизи өзү? Бул жазып коймок, Кудайдын каалоосу ондукту чогултуу же ондукту берүү деп. Аякта айтып атат. Ар бир жандын, ар бир адамдын угуп ишенип куткарылып калышын каалайт деп атат. Мына Кудайдын каалоосу. Кудайдын каалоосу бул бизнес, ондук, акча эмес. Дагы бир жерде билесиз немеде? Лукада же кайсында бир жерде айтылат. Анан кийин эстен айтып берейин. Кыскасы 1-бөлүм ушу менен бүттү. Эми кийинки бөлүмдө мен эме менен бөлүшүп берем да, жаңы эски осуятты айтып бүттүк. Эми жаңы осуятта именно ондуктун мааниси эмне? Именно ондукту эмне деп апостол Павел дагы айтып кеткен. Окуп кеттим чын жүрөктөн, анан кайрымдуулук. Анан дагы башка жерлер бар да, сонун жерлер. Ошону бөлүшүп кетем. Билбейм, ушул сөздү көбү жыйын башчылары билеби же айтышпайбы же билишпейби? Көп жыйын башчылар жанагынтип элди соруп, кыйнап, ондук деп, бул бизнес да, андан башка эмне? Бизнес. Эмеде Захарияда бир жер бар да, мынтет да.
мен койлорума койчу кылып койчуларды коем дейт. Бирок ошол койчулар дейт менин койлорумду кайтарышпайт дейт. Өлүп аткан койлорумду карашпайт дейт. Бирок алар мен баймын, мен байып калдым, мен токмун, мен тоюнуп калдым деп айтышат дейт. Анан дагы бир ошо бөлүмдө бар, аст жагында айтылат. Булар ошентип атып семиз койдун этин жешет дейт. Ошо именно пасторлар, жыйын башчылар жанагы бизнес кылып, акча кылып семиз койдун этин жейт да. Шашлык жейби балким, ким билет. Балким көчөгө чыгып манты жейби. Же болбосо жана семиз кой деп дагы бир эме мааниси бар да. Мисалы үчүн мен 100 сом берсем, мен получается мен мен арык коймун да. Арык койго эч ким тийишпейт, эч ким кызыкпайт. А 1000 сом берген бул семиз кой да. Анткени акчасы бар да, туура. Ал кой да. А тиги койчу. Деп туруп муну жеш керек экен. Кантип жейт? Жана уй сыяктуу сайт да, отуруп алып. 1000 сом берсе, бир тууганым кандайсың, аллилуйя деп өзүнчө кызмат кылат, өзүнчө чалышып, өзүнчө бир тууган болуп, катышып, WhatsApp'тан жазышып, эмки жумага даярдап 1000 сом эмес, 3000 сом кылып салдыртат. Ушундай да. Жеген ушу болуп туурабы? Сааган ушу да жейт да, ошо жазуудагыдай семиз койду жейт деген ушу да. Ошон үчүн айланайын, ананайын, туугандарым, секетим кетейин, алтындарым. Жаңы осуятта мындай буйрук катары оңдук деген нерсе жок. Кайрымдуулук деген бар. Анан жаңантип кагазга атыңды жазып, суммаңды жазып, бул эмне деген шумдук? Жазууда бар, оң колуң кылганды сол колуң билбесин дейт. Акчаң кайрымдуулук кыласыңбы, акырын ал дагы тупо, кел дагы ящикке сал дагы тупо эле кетип кал, болду. Эч кимге мактанба, жактанба, колко кадыр кылбай, элге жарыя кылбай, кагазга атың жазбай, эмне кереги бар? Жазууда бар жашыруун кылган жакшылыгыңды Кудайым ак батасына ачык берет дейт. Жакшылык кыласыңбы, кайрымдуулук кыласыңбы, акырын жашырып берип кой. Болду. Кудай көрсө болду да, туура. Кудай билсе болду. Анан элге зачем мактанып жанагы кагазга атың жазып. Мен жаш кезимде кореец жыйын бар эле Бишкекте. Кореецтерде ошондой болчу. Баягы тор эмес иштенип жүргөн кезимде. Бирок аякта сумма эмес, аякта атыңды эле жазып берчүсүң да, атың жазып, анан сумма Италияда көрүнүп турат да. Анан азыр ойлосом, алар деле ошентип жүргөн да, пасторлор, кореецтерчи, жыйындан кызматчылар кеткенде карайт да, ачып ящикти алат дагы, катын экөө ачып карап, момчу ке окуй деп окушат да. Баланча, муну 1000 сом салыптыр, буга жакшы мамиле кыласың, муну отдельно кой деп. Мага окшогон 50 сом, 100 сомдуктар, бул буларды мындай кой, буларды эшиктен эле узат. Ошондой эле көрдүңөрбү? Адамдар дагы бир жазууда бар, Матфейде фарисейлер жөнүндө айтылган, Кудайдын үйүнө жакшы кийинип келген адамды төргө отургузасыңар деген жери бар. Жаман кедей кембагалды эшиктин астына отургузасыңар. Бул кандай, бул эки жүздүүлөр деп айтып, ошон жазуу бар. Ошондой сыяктуу эле. Дагы бир жерде билесиз, бир жесир аял дейт, жесир аял дейт. Иса Масих карап турат дейт да, баарды акча салып атат, оңдук салып атат дейт. Анан байлар көбүрөөк салды дейт, бирок аягында жесир аял дейт, эмне дейт? Болгон акчасын, болгон жейт тамагына деген акчасын да кошуп салган дейт да. Ал кайсы аятта эле? Ошону айтат да. Ушул жесир аял баардыгынан көп салды дейт. Анткени ал эмне? Акыркы акчасын чын жүрөктөн Кудайга болгон сүйүүсүн көрсөтүп, Кудайга болгон сый урматын көрсөтүп салды дейт да. Мынакей курмандык деген ушул да. Анан дагы бир жерде бар, бир бай бала келип туруп, мен төөлүк өмүргө ээ болуш үчүн эмне кылышым керек дегенде, болгон байлыгыңды сат дагы элге тарат деген. Тиги бала ойлонуп калды дейт. Ойлонуп калды деген ушул да. Эмне байлыгын бере албайт, кыла албайт. Ал чыныгы сүйүү эмес да. Өткөндө бөлүшүп кеттим да, чыныгы сүйүү бул жанагы бай 1000 сом берип кетип калган, бул чыныгы сүйүү эмес да. Чыныгы сүйүү бул деген болгон жана жесир катынга окшоп болгон акчасын жейт туруп, акыркы жеп аткан нанына деген акчасын кошуп туруп оңдукту бергенде вот ошол сүйүү да. Ошон үчүн бир туугандарым, кайрымдуулукта, кайрымдуулук, чын жүрөктөн чыккан акчаң сен баягы жардам бергениң ошол деп. Ошон үчүн жаңы осуятта кайрымдуулук деп айтылат да көп жерде.
Ошо менен биринчи бөлүк бүттү. Эмки бөлүктө нукура ондуктун маанисин жаңы осуятта кантип айтылган, кантип ошо апостол Павелдин айткан именно сөздүн негизинде бөлүшүп берем. Амин.